Кезек эми туугандар, япошкаларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүнө келип жеттик. Базардын жарымы эми тартып жатат. Видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, сурооңуздар болсо комментарий калтырып коюңуздар. Бүгүн кече барыңыздар көрдүңүздөр, өтө кар жаап, өтө суук болду. Суукка карабай сиздер үчүн кызматтабыз. Болушунча лайктан баспаңыздар. 2002 жылғы 2.3 простой мотор, басы $6.800. Азыр эшиги жабылган экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Монтаж бул жакта кийинки Honda Stream көрсөтөйүн, ушул ак түстүү. Дөңгөлөктөрү жайкы. Жыл 2001, объем 2, 290 000 км жүрүптүр. Басы канча алат? $5500. $5.500 сурап жатыптыр. Бул жакта немец автоунасы дагы катарлаштырып калыптыр япошкалардын арасында. Бирок тартпай эле коеюн. Маалымат кагазы баасы жазылмаптыр. Андан кийин бул жерде оң рулдуу Toyota Epson автоунасы 2001 жылкы 2.4, баасы $5700. Расход 8-10. Расход 8-10. Бул жерде ушул эле Одиссейдин 3 объем престиж деп коет. Булар задний камерасы бар, дөңгөлөктөрү кышкы. Жыл 2000, объем 3, автомат, баасы $6300. $6300, дөңгөлөктөрү кышкы. Салам алейкум ака. Ага ушул машина боюнча клиенттер сизге кайсы номерге чалыш керек? 0500 38 80 20. 38 80 20. 38 80 20 деген номерге чаласыздар. Honda Step RF1 99 жылкы, көлөмү 2, 380 000 сом дейт. Honda Step күмүш түстүү. Негизи бүгүн бир аз суукка байланыштуу машиналар азыраак чыгыптыр. Ошондой болсо дагы мына ушул жерде бир аз базардын астырагында туруп калышат. Ушундай болупчу, чогуу болуп. Азыр ушул машиналардын эгер маалымат кагазы болсо тартып кетем. Кагазы жок экен. Мына ак түстөгү Fit $5000 дейт. 2002 жылкы. Номерге чалып сүрүшүп көрөсүздөр. Бул Fit'тин жылы 2001, объем 5, 1.3 экен. Байланыш номери бар, дөңгөлөктөрү кышкы. Салону артына өтүп көрөлү. Бул жакшы, менекөнүн баасы бар экен. Бул Fit'тин маалымат кагазы жок. Андан кийин дагы бир Одиссей чыгып калды. Эми сиздер зерикпей көрүп туруңуздар. Бул жерде негизи таныбай кайсы жерде турган болсо тартып кеттим. Азыр стептерди, башка унааларды дагы тартып кетебиз. Газ, бензин 241 000 км жүргөн. Баасы жазылмаптыр. Honda Civic Ferro, Japonец, оң рулдуу 2001 жылкы 1.5 коробка вариатор, баасы $4199 сурап жатыптыр. Эси сиз ошосу? Эси биякта бар экен. Эшигин ачып коесузбу? Жымдай ачтым. Мындай элдерге баларын көрсөтөбүз. Коробкасы автомат. Автомат же вариаторбу? Вариатор. Бул сомго эсептегенде боло турган канча болот? Жумуштарын кошо эсептеп туруп таза. Билбейм, эсептеш керек да. Эсептеп көрбөйсүзбү? 340 000. Боло турган баасы. Боло турган баасы 340 000 сом болот дейт. Номерге чалып сурашып көрөсүздөр. Бул жакта ушу кара түстүү спадан көрсөтөйүн. Дөңгөлөктөрү кашкы.
Kazandiska'da. 2003, 2 объем, 298 000 километр жүріп тұр, бағасы $9,000. Расход жүзіне 10-12 деді. Honda Step Spada, қара түсті. Toyota Ipsum 280 000 километр жүрген, жыл 2004 автомат. Бағасы $7,500 сұрап жатыр. Малолитражка автонасы Mazda Demio 1.3 объемда 2003 жылғы $4,200. Байланыс номері 501 55 54 05. Бұяқта Honda Stream күміш түсті, жылы 2002, объем 2. 2003 бе? 2003 жылы жаңырақ екен. 2 объем бен. Жақсы. Салонды көрілі. Велюр, отырыштары жақсы балда. Стримнен дағы өте любительдері көп. Үстінде люк тағы бар. Күзуқтары да жақсы кен. Дөңгелектері қышқы, абалы жақсы. Пробег қазіргі жүрді 228 000 километр жүріп тұр. Бағасы $5,600 сұрап жатам дейді. Şu номерге çalaslar. Şun жанынан тағы бір hadise 2002 жылғы 2.3 газ бензин $6,150 сұрап жатыр. Дөңгелектері қышқы. Японец оңырылды Toyota Camry 2004 бірінші хазяйын. Бағасы $7,900 сұрап жатыр. Отырыштары шын айтқанда өте жақсы қаралған екен. Артыңғы бамперінде парктронегі бар. Дөңгелектері қышқы, абалы жақсы. Бұл жерде дағы бір 3 объем Honda Odyssey Prestige. Абалы жақсы. Жылы 2001, объем 3. Состояниясы жақсы дейді. Майлар алмаштыр. Пробег родной дейді. Бағасы $5,900. Honda Odyssey Prestige. Дөңгелектері қышқы. Toyota Oppa. Жылы 2003, 1.8 автомат. Бағасы $6,550 сұрап жатыр. Дөңгелектері қышқы. Абалы жақсы. Монитор задний камерасы бар. Состояниясы өзің көріп тұрғандай күзу жақсы. Артыңғы бамперінде ұшындай парктронегі бар. Honda Stream ақ түсті. Жылы 2002 объем $6,100. Салон ашып көрелі. Отырыштары велюр, жақсы балда. 2 объем. Honda Stream. Бұл жақта достар бір оң рулды японец Toyota Camry автонасы базарға шығып тұр. Жылы 2005 рестайлинг, көлемі 2.4, 95 000 километр жүріп тұр. Краскасы өзінікі. Бағасы $9,600. Салонды көрелі. Toyota Camry Абхазиядан келген қандай ұна деп салонды көрелінші деген көрушілер болса керек. Азырын салон ашып көрейін. Задний камерасы бар. Правый руль салып, левый руль алам бит. Монтауыз.
Toyota Wish автоунасы азыр дөңгөлөктөрү жайкы дөңгөлөктөрдө түс ак түстө 2003 көлөмү 1.8 автомат. Баасы $6,600 сатылыптыр. Мына ушул номерге чыластар азыр эшиги жабык. Артынан өтүп көрөлү. Бул жакта болсо достор өтө жакшы абалда Toyota Estima автоунасы чыгыптыр базарга. Жакшы абалда. Жыл 2003, объем 3, байланыш номери бар. Ушул номерге чаласыздар. Газ установка болуптур, дөңгөлөктөрү. Салонун ачып көрөлү. Estima. 3 объемунда бул, 3 бензин газ. Газ бар экен. Баасы канча алат? Басы $9,200. $9,200. Так. Газдын немеси кайсы жерде турат эле бул артта? Бuyагында экен, Так, артында бир ачып көрсөк болот экен, Отуруштары жакшы абалда, люк бар. Салон мындай жакшы абалда экен достор. Башка эстималарга салыштырмалуу. Так, азыр артынан бир өтүп көрөлү. Ушундай таза абалда, жакшы абалда Estima аламын деген мекендештер Россиядан иштеп жүргөндөр болсо көрүңүздөр. Малолитражка автоунасы Toyota Rangsk. Жыл 2003, 1.5 автомат, 256 000 км жүргөн. Баасы $6,800, парктрониги бар, без вложения, дөңгөлөктөрү качкы. Эшиги жабык экен азыр. Анын жанында өтө жакшы абалда 1.3 объемдо Honda Fit. Жыл 2002, пробег оригинал дейт, баасы $6,300. Кыргызстанда биринчи хозяин деп жазып коюптур. Баасы дагы бир айтып кетейин, $6,200.